Акылман аксакалдар кеңешинин төрагасы болуп жүрүп, муфтияттагы бир топ ызы чуунун ана башы болуп ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген Жыпарбек Ажы Тойчубеков деген аксакал бар. Мына ушул белгилүү таластык коомдук ишмер Жыпарбек Ажы Тойчубеков зордуктоо фактысы менен кармалганы айтылууда. Бул жагдай жакынкы арада эле Токмок шаарында болгон. 70 жашка келип калган аксакалдын жоруктарын кандай түшүнсөк болот? Уят эмеспи деп жазган Мекендеш kg.ru. Машина горит. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Алмата көчөсүндө тургундар унаа оңдоочу жайдан өрттөнүп жаткан унааны сүйрөп чыгышты. Алардын айтымында окуя 16 март күнү Чекшада конушу тарапта болгон. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жок. Орусия Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун президент Владимир Путинге карата чыгарган чечимин тааныбайт. Бул тууралуу журналисттерге орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Биз суроонун формулировкасынын өзүнүн чектен чыккан жана кабыл алынгыс деп эсептейбиз. Орусия бир катар мамлекеттерде эле бул соттун юрисдикциясын тааныбайт. Демек мындай чечимдер Орусия үчүн мыйзамдын көз карашынан алганда жараксыз болуп саналат деген ал. Кечээ 17 мартта Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путин менен Орусиянын балдардын укуктары боюнча акыйкатчысы Мария Львова-Белованы камакка алууга ордер бергендиги кабарланган. Соттун билдирүүсүндө Путин жана Львова-Белова Украинанын оккупацияланган аймактарынан Орусия Федерациясынын аймагына калктуу балдарды мыйзамсыз депортациялоо менен байланышкан согуш кылмыштары үчүн